басма сөз түрүндөгүлөрдүн жетекчилери ошол асаба агымынан чыккан үчүн, бирок биздин убакта Жедегер мырза айткандай аш малтай, таптакыр ушак адамдарды мазактаган деңгээл жок эле. Тилекке каршы акыркы 4-5 жылда ошол нерсе эми мазактаганда дагы баягы чектен чыккандык эмес. Бул үчүн даже баягы тумшугун канжалата коючу сөздөр жазылып атат. Ушундай бир нерсеге түштү. Анда экөөңүзгө тең бир эле суроо бергим келип атат да. Анда ошондой жөн эле сөз менен баягы мактоо же болбосо тамаша менен мазактоону кантип чектесе болот? Чек каякта? Кантип билиш керек, мисалы, ошондой жакка отуруп аткан? Мисалы, жалган нерсе болбош керек. Мисалы, адамдын жеке аброюна шек келтирбеш керек. Бир ыплас кыргыздын сөздөрү менен бир шылыңдабаш керек да. Болгон эле ошол. Анан мен мисалы бүгүнкү журналисттердин баардыгы ошого түшүп кетти деген алысмын. Баардыгы балалык оорутан өтүп атышат. Эленгени эленип атат, жоголуп кеткен кесиптер жоголуп атат. Анан ушул жол менен келе. Башка маселе, биз ошол ушакчы, жаман журналиго деген тил менен тилдеп турган журналисттер тилдейбиз дагы, бияктагы өкмөттүк деген, ушу Жедегер мырза мисалы бүгүнкү күндө факультет журналистиканын деканы болуп турат. Булардын калпын, булардын кемчилигин, булардын зыянын айткан киши жок да. Болтур анда ошол мазактоо ашкерелүү деп атпайсыздарбы? Жедегер мырза, сизге суроо бергим келип атат да. Жакында эле учур кезиндеги президент Роза Отунбаева жөнүндө калашты, анан ат көрбөгөн Отунбаева минип өлтүрдү деген макаланы мисал келтиргим келип атат да. Сиз ушул макаланы окудуңуз да, анан кандай таасир калтырды сизге? Албетте окудум. Чын айтканда, жана Мелис мырза айткандай, ушул өтө ашып кеткен акыркы күндөрдө бир типтүү мисал да. Албетте бардык эле журналисттер антип кетип аткан жок, бирок мындай бир мамлекетибиздин деген адамдын өзүнүн бир абийир ыйманы болуш керек да. Анан кол тийбес бир абдан касиеттүү, биз мындай ыйык туткан бир символдор болот. Президент деген бул мамлекеттик атрибуттардын бири. Ал жаманбы, жакшыбы, анын баарыбыз бирдей сыйлашыбыз керек. Мазактоо болдубу? Мазактоо, ачык эле мазактоо. Мисалы үчүн президентти купальниктен жана атка мингизип туруп, биринчи бетке бак этип берип, анан ат минбеген деп, ал макалды бардык кыргыз жакшы билет, экинчи сөзүн кандай экенин. Мен сөзүмдү эле туура ойлоп көрчү. Мына мисалы үчүн учурдагы акыркы көп макалалардын аркасынан Эшимкуловдун кулагы көрүнүп калып аткандай сезилет да мага. Анткени стили ошондой. Акыркы номерин карасам, ошол Асабада иштеп кеткен, Чехияда жүргөн Карамат Токтобаев деген мурда студенти менен интервью алып атышат. Асабада кандай эле бардыгы келип бир кыйыр түрүндө Мелис мырзанын менежерлигин мактоо. Анан жанагы ошол коллажды берип аткан кесиптештерим азыр көрүп атса суроо берет элем. Силердин эжеңер, энеңер жокпу? Сиз айттыңыз, акыркы ошол басал маалымат каражаттарын айттыңыз да, буга Отунбаева анча деле чачалабай эле койсо болот, анткени Акаев учурунда мындан жаман сүрөттөмөлөр чыкчы депчи. Бул кадимки эле анда бул эмне мазактоо эмеспи? Сиз антип санабайсызбы? Мен биринчиден айтат элем, мазактоонун алдында айтарым Жедегер мырзага, учурга чыгабы, аламанга чыгабы, агымга, дефактыга, аятка эмне чыкса, бир ызычуу чыкса эле Эшимкуловдун кулагы көрүнөт деп баягы дуулдамай атат таап алышы да. Эмне макала болсун? Мени туурап жасагабы? Эми буларга ушундай бир бокочону тапкан аябай модага айланды да. Өзгөчө азыркы бийликтин ырдап аткан. Сиздин эч кандай тиешеңиз жок да? Мен эч кандай тиешем жок. Биринчиден, экинчиден, жанагы калашта эч кандай мазактоо жок. Мен жеке пикиримде. Мазактоонун алдында, Жедегер мырза, ал киши ошого себеп бербеш керек да. Мисалы, ал жакта мен текстти окуп атам. Биринчиден, мага деле өөн учурады калашты көргөндө. Президент болсо аял киши менен 60 өткөн киши баягы купальниктен атты минип алып. Анан текстти окугандан кийин мен түшүндүм. Куйручуктун тоюнда элдин баарын каратып коюп бир саат ат минип жүргөнү, элдин баарын ипподромдон кубалап ийип чолпон атада минип жүргөнү, эми ал айтып атпайбы журналист? Ошол кыргыз аялга, 60 өткөн энеге президент башы менен ошол жарашабы, ат көрбөгө минип өлтүрөбү деп, мындан мен чоң бир ыпластыкты, жаман нерсени көргөн жокмун. Башка маселе курч чыктыбы анда сиздин? Макала менимче туура чыкты, Отунбаеваны ойлонтту. Анткени президент деген элдин көңүлүндө, элегинде сүйлөгөнү, басканы, турганы бардыгы баягы өзү ал киши мындай адеп акылына көңүл буруп туруш керек да. Анан бул киши айтып атпайбы, Жедегер? Президент бул биздин ыйыгыбыз. Ыйыгыбыз деп Акаевди айтчу бул кишилер. Ыйыгыбыз деп Бакиевди айтып, сиз экөөбүз штабында турганбыз, президенттик штабында сиз сөзүн жазып отургансыз, макаласын жазып отургансыз. Ыйыгыбыз деп эмнеге келдик? Ыйыгыбыз деп 7 апрелге келдик, туурабы? Анан ыйык дегенден мурда
А дегенде ушу мамлекет башындагылар балык башынан сасыйт дейт. Премьер министр болобу, спикер болобу. Мисалы угуп атабыз азыр, кимиси каяка учуп атат, кимиси эмне иш кылып атат. Ошолор үлгү көрсөтмөйүнчө, анан журналисттер деле крайний кылып эле ушул калаш жасап коюптур, ушул биздин улуу нерсебизге, ыйык нерсебизге кол салып коюптур деп баягы куру сүрөө менен эле кыйкыра берген болбойт. Сөз эркиндиги десе биз таптакыр тескерие өтүп атабыз. Мелистин сөзүнөн урагым келип атат. Чынын айтканда, мына ошо биз ал киши ким болбосун президент болгондон сыйлашыбыз керек. Анткени мамлекет болгондон нормалдуу мамлекетте биз сыйлашыбыз керек. Нормалдуу бийликке келген жок да, биз шайлаган жокпуз ал. Нормалдуу бийликке сиз шайлабасаңыз, кырдаал алгандай экен, ошо кырдаалды сиз түзүп бербедиңизби? Мен түзүп бердим. Сизге окшогондор, Бакиевдин бийлигиндегилер. Сиз жоксуз. Ал жерде Султан Жумагулов Бакиевдин секретариатын иштеген эмес. Ошол кезде Жедигер Салаев штабында иштеген эмес. Жумушу жок жүргөнмүн. Кудайды карачым Жедигер. Эми көз чогуу отурбадык беле. Бимарлов, Мамат Сабыров болуп, уялыш керек андайдан. Сиз дайыма күн тийген жердин күкү болуп жүрөсүз. Отурган жер жокмун деп айткан жокмун. Сиз Саренин тиги гонорарга отурдуң беле Маливанга? Максимдин оң колу болуп, ошол жерде күнөө берип. Темадан алыстабасаңыздар. Темадан алыстабайлык. Коллаж жөнүндө сөз болгондо бир окуя эсиме түштү. Мелис мырза абдан бир жакшы той өткөргөн. Ошол жерде айткан, мактанып, мен жаман эле иштер жасабайм, ондай жакшы дагы консолидациялык иштер жасайм деп ал жерге ошол кездеги Осмон Акын Ибраимов, гос секретарь, спикер Абдыган Эркебаев, жогорку соттун төрагасы Курманбек Осмонов, Чолпон Байекова баш болуп келип, азыр ушундай коллаж жөнүндө Чолпон Байека минтип айтты эле. Мелис иниме рахмат, мына бизди, мени өзгөчө элге таанытты, ар кандай коллаж кылып, балерина кылып, тигинтип, мындай кылып, биринчи бетине асаба, тияка бияка ушун чыгарып атып деп, анан ал жерде деле өртөп, аларды ары бери урган учурлар болгон. Анан келип, тойдун алдында ошолордун баары чыгып алып, Мелиске ыраазы болуп рахмат айтып атса, эшикке чыкканда мен карапайым элдердин сөзүнөн уккам. Ой, бул саясатчыларың ит турбайбы? Мелис ушинтип жерден алып көргө салып атса, келип Мелиске жүгүнүп келиш момент бир аз сөзүн айтып атат деп. Анан ошондой таасир калбаш үчүн ушундай кээ бир чектен чыккан нерселерге укуктук баа берип коюш керек өзү. Болуп турганда журналистиканын деңгээли абдан төмөн түшүп кетиптир азыр, Анан сиз билесизби, ошол 20 жыл болуп калды, Улуттук университетке ошол журналистика бөлүмүнө жаңы жетекчи болуп барганда айткан элеңизде, жаңыча журналисттерди тарбиялайбыз, керек болсо тармактык журналисттерди тарбиялап чыгабыз деп, жана мына 20 жыл убакыт өттү, алар каякта? Так, кечиресиздер, мен 5 жыл ошол жерде журналистика кафедрасын сиз айткандай бөлүмдү факультетке айландырып жүгүрүп канчалык иштегенин сабак эле чыккансыз. Мелистин өзүн дагы чыгармачылык конкурстарга, журналисттик биздин балдарга тарбия берүүгө абдан аралаштырып тарбиясын алганбыз көп балдарга. Мени как раз Мелис жаман көргөн Карыкуловдун кара яшиги деп сындап жүргөн телевидение Карыкулов алып кеткен главный редактор болуп. Мен жакында кайра коллективдин өтүнүчү менен жазында факультетке кайтадан декан болуп бардым. Бирок эң жаңы жаңылыктуу эле экенсиңер Мелис. Мен 2 күн мурда өзүм суранып кайра кетип калдым. Анткени сиз айткандай кээ бир кесиптер жалган маалыматтар жазып жиберишти. Факультеттен кетип калдыңызбы? Факультетти декандыкты тапшырып берип, юридикалык институтка өзүм мурда иштеп аткан жумушума кайра кетип калдым. Ушундай жагдайдын журналистикада жаралышына сиз кандайдыр бир деңгээлде өзүңүз салым кошконуңузду мындай моюнга аласызбы? Жалгыз эле бир редакторго, бир кишиге байлабаш керек, мен айтпаймынбы? Жанагынча не бир Кыргыздын Эсенбай Нурушевке окшогон, Кубат Жусупалиевке окшогон, Чоюн Өмүралиевке окшогон, не бир азаматтар, мына Шайлообек Дүйшөев, Алым Токтомушев, бүгүн дагы алар биздин устун, биздин үлгү катары келе атышат. Анан оң жагы дагы, сол жагы дагы, көлөкөсү да жарыгы да аралаш келген. Анан мисалы Жедигер мырзага мен бир кичинекей суроом бар да, ушак демекчи, башка демекчи, жакында эле бир 7-8 кеситке сиздин бир макалаңыз чыкты. М-вектор деген социологиялык изилдөө, ошо Атамбаевди көкөлөтүп 50% укмуш эле мындай укмуш талапкер жок экен деп сиз аябай эле чечимдик бердиңиз да. А сиз 5 колдой билесиз. М-вектор бул кадимки сен азыр мени күнөөлөп аткан Максим Бакиевдин түзгөн долбоору. Ошол Бакиевдин убагында сиз экөөсү штабында отурганда 2009-жылы М-вектор Бакиевди көкөлөткөн жанагы рейтингтердин баарын чыгарып турган. Анан ошону эле алып алып, азыр силер болгону да сиздин оозуңуз менен Жедигер Салаев деп фамилияңыз турат. Орусчасы да чыкты комсомолкага, кыргызчасы да чыкты. Мен муну жасалма, шөкөттөлгөн мамлекеттик идеологиянын апыртмасы ушагы деп түшүнөм да. Рахмат. Мен ошол маалыматтык консалтинг компаниясынын жыйынтыгы менен кээде макала жазып жүрөм. Бул ошол кезектеги маалымат менен мен биринчи жолу жазган эмес, мурда дагы ошол
эмгек